Хадистердин айтуусу боюнча бардык өнөкөт ооруларынын ичинен муун оорулары жашообуздун сапатын бузат экен. Анткени муун ооруганда биз аларды дайыма сезебиз жана алар бизди дайыма коштоп жүрөт. Белибиз, тизебиз, чыканак, ийиндерибиз жана башка муундар. Булар ооруп турган кезде жашоо жөнүндө айлана чөйрөбүздө эмне болуп атат ойлонбойбуз. Бир гана азап чектирген муун оорулары жөнүндө ойлонуп калабыз. Ошондуктан муундарыбызга жаш кезибизден баштап жана оорубай турган кезден баштап каам көрүшүбүз керек. Анткени муун ооруларына кабылсак, муун ооруларын дарылоо өтө оор жана кыйын. Бирок жакшы жаңылык, муун оорулары менен күрөшүүдө жана алардын алдын алууда көптөгөн ыкмалар бар. Ошондой эле муун ооруларына каршы биз туура тамактануу менен жардам бере алабыз жана аларды алдын ала алабыз. Бул чыгарылышта биз муундарды жакшы абалда кармап турган, муундарыбыздагы кемирчектерди чыңдап турган жана муун ооруларын алдын алган азык-түлүктөр жөнүндө айтып беребиз. Ал эми кийинки чыгарылыштарыбыздын биринде муундарды чыңдаш үчүн ыкмаларды айтып беребиз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз, абдан кызыктуу жана абдан пайдалуу болот. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана коноктор, сиздер менен Ден Соолук каналы. Сиздер менен аман-эсен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Эгерде биздин каналды жаңыдан көрүп жатсаңыз, каналыбызга катталып, коңгуроону басып коюңуздар. Мындай учурда бизден жаңы чыккан видеолорду өткөрүп жибербейсиз. Анда эмесе баякыдай эле бир кружка чай даярдап алыңыз, ал эми биз улантабыз. Биринчи муундарыбызга чоң пайдасы тийген азык бул көпкө кайнатылган холодец. Кыргызча холодец деп коебуз. Бул муундарыбызга эң пайдалуу азыктардын бири. Биз аны көпкө кайнатып жатканда, ал эми ал узак убакыт бою кайнатылат, пайдалуу заттар жакшы жибип, сиңирүүгө даяр болот. Холодецтеги малдын муундары, кемирчектери дал биздин муундарга жана алардагы кемирчектерге эң сонун болот. Анткени малдын муундарындагы бирикмелер жана заттар биздин муундагы бирикме жана заттарга окшош. Жана холодецтен алынган заттар албетте биздин муундарга чоң жардам жана пайда алып келет. Ошон үчүн холодецти рационуңузга сөзсүз кошуңуз. Кийинки муундарыбызга пайдалуу азык бул кемирчек. Ооба, кемирчек. Сиздер буларды көрүп эле жана жеп деле жүргөндүрсүз, эт жегенде кээ бир сөөктөрдө болот. Эки сөөк бириккен жерде болот. Дал ушул кемирчектер биздин муундарга жана муундарыбыздагы кемирчектерге чоң пайда. Катуу кемирчектерди тиш менен чайнаганды сунуштабайбыз, тишиңиз жабыркашы мүмкүн. Кесип майдалап жесеңиз туура болот. Көрүп калчумун, айылда кичинекей кезимде конокко барып мал союлганда эт жеп бүткөндөн кийин көбүнчө адамдар кемирчектерди таштап салышчу. Мына ошолорду сиз калтырбай жеңиз. Эти жок экен деп таштап салмай жок достор, жана ошондой эле кемирчектерди кошулма түрүндө да тапсаңар болот. Аларды сатышат. Мисалы акуланын кемирчеги дегендей, ошондой эле капсуладагы унга окшош майдаланып жасалган кемирчектер. Бардык кемирчектерде протеогликан деген зат болот. Бул зат муундарыбыздын системалык коопсуздугун камсыздап турат. Кийинки бул желатин. Көпчүлүгү желе деп түшүнсө керек. Желатин бул коюланткыч. Мисалы сууга шекер кошуп, ага желатин кошуп койсок, коюланаттагы мармеладка айланып калат. Азыркы учурдагы азык катары жасалган желелердин кемчилиги андагы шекердин көптүгү болуп саналат. Андан сырткары желатин азык тармагында да кеңири колдонулат. Суюк нерсени коюлантканда дайыма желатин колдонулат. Кээ бир учурда желатинди гидролизацияланган коллаген деп да атап коюшат. Коллаген деген эмне десеңиз, бул биздин бириктирчү тканьдардын белогу. Башкача айтканда, бириктирчү тканьдарды куруучу материал. Коллагенди порошок түрүндө, капсула түрүндө тапсак болот. Ошондой эле желатиндин өзүн дагы колдонсок болот. Желе жасап же сууда эритип ичсек дагы болот. Бир сөз менен айтканда, желатин ошол эле коллаген организмге керек. Эгерде бизде коллаген жетишсиз болсо, бизде муундарда проблемалар пайда болушу мүмкүн. Дагы бир коллагендин жетишсиздигинин арылуу жолу бул белокту жетишерлик колдонуу. 1 килограмм денеңиздин массасына 1,5 грамм белок колдонуу. Бул учурда сиздин денеңизде жетишерлик өлчөмдө аминокислоталар болот дагы жана коллаген дагы нормада болот. Албетте белокту жетишерлик ала албасаңыз, коллагенди тамактанууңузга кошууну карап көрүңүз. Кийинки бул мөмө жемиштер.
Чындыгында жемиштер булар эң пайдалуу азыктардын тайпасы. Изилдөөчүлөр тарабынан эгерде адам күнүнө 10 эле алчадан жеп турса, подагра симптомун 35%га ылдыйлатат экен. Ошондой эле алча остеоартритти профилактика кылат экен. Остеоартрит деген бул өнөкөт оору, бул учурда кемирчектер жабыркайт. Бул жакта дагы изилдөө жүргүзүлгөн. Изилдөөдө адам күн сайын 1,5 литрден алча ширесин колдонуп турган. 6 жумадан кийин остеоартрит менен жабыркаган адамда оору азайган жана муундардын кыймыл аракети жакшырган. Андан сырткары организмдеги сезгенүүлөрдү жөнгө салат. Организмдеги сезгенүүлөрдү жөнгө салууларга дээрлик бардык мөмө жемиштер кирет. Алардын курамында эллаговая кислота деген зат бар. Ал перманенттик микро сезгенүүлөрдү жөнгө салуучулардын мыктысы. Ал эми муундар табиятынан сезгенип туруу касиетине ээ. Эллаговая кислота кайсы мөмө жемиштерде көп десеңиз, булар малина, кулпунай, бүлдүркөндө көп өлчөмдө. Кийинки бул анар. Анардын ширеси муундардын сезгенип оорусун катуу басары далилденген. Анардын ширесинде полифенол деген зат көп өлчөмдө. Бул зат дал муундун сезгенген жерине барып аны басат. Ошондой эле анардын ширеси артрит оорусун алдын алары далилденген. Эгерде адамда артрит оорусу бар болсо, анын интенсивдүү сезгенүүсүн алда канча ылдыйлатат. Кийинки бул оливка майы. Оливка деген кыргызча зайтун. Зайтун майы орусча оливковое масло деп коет. Чындыгында күн карама майынын ордуна зайтун майын колдонсоңор туура болот. Анткени зайтун майы күн караманыкына караганда бир нечеси пайдалуураак. Күн караманын майы зайтундугуна салыштырмалуу начар келет. Эгерде сиз салат жасаганда ага күн караманын майын кошсоңуз, аны зайтундун майына алмаштырыңыз. Жана дагы айта кетчү нерсе, азыктарга рафинированный май эч качан колдонбогонго чакырабыз. Рафинированный май бул бир нерсени куурганда гана колдонулчу май. Ал эми азыктарга нерафинированный май гана колдонуңуз. Буларды дагы билип коюу зарыл. Ал эми темага келсек, муундар ооруган кезде муундардагы кемирчектерде зат алмашуу абдан начарлайт. Жана анда азоттун оксидинин деңгээли жогорулайт. Азоттун оксиди негизинен пайдалуу нерсе. Ал артериялык басымды жөнгө салат жана адамды ден соолукта кармап турат. Азоттун оксиди кемирчектерде жогору болгон кезде андагы клеткалардын сезгенүүсүн алып келет. Ал эми биз жогоруда айткан зайтун майында алиакантал деген зат бар. Ал кемирчектеги сезгенүүлөрдү профилактика кылып, сезгенүүлөрдү жоюучу касиетке ээ. Хондроциттерде азоттун оксиди көп өлчөмдө бөлүнүп чыгууну азайтып, муундардын жакшы иштешин камсыз кылат. Ал эми изилдөөгө таянсак, зайтун майын D витамини менен чогуу колдонсок, бул кошулма жеке эле муундарыбыз үчүн эмес, жалпы сөөктөр дагы бекем болуусун камсыздайт экен. Мына ушундай достор. Биз жакында кандай кыймылдар жана адаттар биздин муундардын жабыркашына алып келет, ошол боюнча видео даярдап жатабыз. Жана сиздер дагы кайсы темадагы видеолорду чыгаралы комментарийге жазыңыздар, жана эң көп лайк алган видеону даярдап чыгарып беребиз. Видеобузду аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Биз менен болгонуңуздарга дагы чоң рахмат. Эч качан сыркоолобоңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.